Тарых барактарында инсандын басып өткөн жолу баатырдыгы кылган эмгеги менен жазылып калат эмеспи? Өрөөнүздөн чыккан белгилүү чарбакер өз учурунда эл үчүн өтөгөлүү эмгек өтөгөн инсандардын бири Рысбек Айдаралиев. Рысбек атабыз Коктуу Колотто жашаган 7 айылдын элин азыркы Көпүр Базар айылынын аймагына отурукташтырып, Каракол колхозун түзүп, анын башкармасы болгон. Биз алдыда бул инсандын басып өткөн жолу, эли үчүн кылган эмгеги тууралуу Айыл баяны аттуу музейден баяндайбыз. 1959 жылы Талас районунда Каракол колхозу түзүлгөн. 1967 жылы СССРдин атынан Каракол колхозу Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Бул колхоздун башкармалынын башчысы Рысбек Айдаралиевдин басып өткөн жолу, колхоздун турмушу, ал учурдагы эмгекчил эли туурасындагы маалыматтар бүгүнкү күндө Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектепте орун алган бул музейден тааныша аласыздар. Музейде Рысбек Айдаралиев жетектеген Каракол колхозунун жетишилген ийгиликтери, ал учурдагы алдыңкы эмгекчилер, ата мекенди коргоого чыккан ардагерлер тууралуу кенен баяндалат. Музей негизи 2015 жылдан баштап уюштурулуп атат. Бул жерге маалымат топтодук, ушунча жыл сүрөт топтодук. Бардыгын ирети менен коюштурганча ушунча жыл өттү. Анан былтыр ушу Рысбек Айдаралиевдин 100 жылдыгында ачылышы болду музейдин. Музей жаңы ачылды ошондо. Эми Алтын бешик баянынан баштай турган болсом, ушу сиздер көргөн деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашкан, тоолор менен курчалган, ортосунан Каракол суусу бөлүп агып өткөн сиздер көргөн Кооз айыл Көпүр Базар айыл деп аталат. Мындай аталып калышынын дагы бир себеби бар. Себеп дегенде кайсы бир кылымдарда жибек жолу аркылуу өткөн соодагерлер атайын ушул биздин айылга келип, сууну жээктеп отуруп эс алышкан экен. Ошол учурда эле аркы өз менен берки өздү бириктирип турган көпүрө бар болгон. Ошол көпүрөнүн үстүндө кайнап турган соода иштери жүрүп, базар болгон экен. Ошол себептен улам Көпүрө Базар деп аталып калган. Көпүрө Базар айылы негизи Каракол колхозу болуп түзүлгөнгө чейин, 59 жылга чейин могул 7 айылдан турганда Күнчыгыш, Акташ, Кеңсай, Көпүрө Базар, Кара Суу, Кашка Жол, Шумкар Уя айылдарынан турган. Бул айылдар бардыгы баякы жашоо шартына байланыштуу, бири Коктуу Колотто, бири жайлоодо, бири кыштоодо жайгашып калган. Кийин ошо 59 жылы баякы райондорду ирилетүү маселеси козголгондо ошондо 7 айылды бириктирип Каракол колхозун түзүлгөн. 7 айылда, 7 аймакта. Анан кийин колхоздон кийин анын башкармалары бул жерде ошол учурга чейинки бул башкармалары бул жерде сүрөттөр менен бар, анан көрсөңүздөр болот. Эң негизгиси ошо Рысбек Айдаралиев 59 жылы ушул колхозду түзүп, өнүктүрүп, мына ушул даражага бизди жеткирген экен. Аны эмесе музейдин кийинки бөлүгүнө өтөлүк. Кийинки бөлүгүндө ошо биздин айыл өзү органикалык аймакка кирген 2018 жылы. 2018 жылдан 21 жылга чейин жалаң ушул органикалык аймак боюнча окутуулар жүрүп келген. Бул органикалык био аймакты Рысбек Айдаралиевдин өзүнүн уулу Искендер Айдаралиев жетектейт. Булда болсо бизде ошо табигый таза продукцияны өндүрүп, аны иштетүү боюнча окутуп, анан элге жайылтуу максатында жакшы иштерди жүргүзүп келатышат. Бул жерде болсо айылдан чыккан биздин белгилүү атуулдар, бул жерде бизде илимдердин кандидаттары бар, профессорлор бар, депутаттар бар, мына эмгек сиңирген дарыгерлер бар. Азыркы учурда ошо сиздер тааныгандардан Түгөлбай Казаков бар, Малик Аликеев бар, Мурадил Сагналиев бар. Бардык ушул айылдын таланттуу чыгаан уулдары жана кыздары десек болот. Эми карысы бардын ырысы бар дейт. Рысбек Айдаралиев өзү ар бир ишти баштаардын алдында моминтип элди жыйнап, анан айылдын аксакалдары менен кеңешип, ушулар менен акылдашып, анан ушулар менен биргеликте иш алып барган экен да. Өз бети алдынча иш жүргүзгөн эмес экен. Эми бул киши деген
бир гана башкарма болуп айылды гана башкарбастан ошол айылдын маданиятына дагы өзгөчө көңүл буруп, жаштар дагы өнүксүн деп атайын китепканаларды аштырып, ушул жерге барып китеп окусун деп, айылды бардык жаңылыктар менен камсыз болсун деп газета журналдарды чыгарып, жаштар үчүн атайын комуз бий ийримдерин ачып берип, маданият жагынан дагы өнүгүүгө жакшы шарттарды түзүп берген да. Колхоз учурунда курулуу иштери биринин артынан бири кызуу жүрүп келген. Ошол учурда бардык талаптарга жооп берген медициналык куралдар менен жабдылган больница курулган. Анын ичинде стоматологиялык кабинети бар, лабораториясы бар, анан кийин төрөт үйү бар. Бардык керектүү жабдуулар менен жабдылган. Анын ичинде жакшы, мыкты деген врачтар, мыкты деген медайымдар иштеген. Ушул эле айылды тейлебестен дагы коңшу айылдардан да келип көрүнүп дарыланып турушкан. Ошол эле учурда 150 орунга ылайыкталган 2 кабаттуу балдар бакчасы салынган. Ошол учурда эле бардык социалдык объектилер курулган, э? Бардык социалдык объектилер жана маданий очоктор курулган экен. Бул жерде ошо мына 64-жылдан 69-жылга чейин ушул сиздер көрүп турган мектеп курулуп, 70-жылы толук пайдаланууга берилген. Мунун ичинде химия, физика, биология кабинеттерин атайын өзүнө керектелүүчү жабдуулар менен жабдып, мектептин ичи толук эмеректер менен камсыздалып, ошол музейлерди дагы ачууга многу агайларыбыздын эмгеги чоң. Колхоз учурунда, колхоз өнүккөнгө чейин элдер баягы орок менен эгинди өзү кол менен оруп, жерди өздөрү сокко менен айдаса, кийин ошо колхоз өнүккөндөн кийин Рысбек Айдаралиев бардык колхозго керектелүүчү, дыйкан чарбага керектелүүчү шаймандар менен камсыз кылган экен да. Аларды токтотуу үчүн атайын гараждар дагы болгон. Мынакей ошол учурдагы биздин мыкты деген дыйкандарыбыз. Алдыңкы дыйкандар, э? Алдыңкы дыйкандар ошол учурдагы. Ошол убакта курулуштагы аябай жакшы өнүккөн, э? Курулуштагы жакшы өнүккөн. Бир гана ушул көчөлөштүрүп, көчөгө салып койбостон, Рысбек Айдаралиев ошондо атайын айылыбыздын көркүн ачат деп, стандарттуу үйлөрдү салсын деп, атайын Сибирден жыгач алдыртып, Жамбылдан атайын строй эмерек материалдарды алдыртып, бардык ушундай стандарттуу үй салсын деп жардам берген. Анын ичинде бирдей типте. Анын ичинде жетим жесирлерге, жанагы багар көрөрү жок кары картаңдарга колхоздун эсебинен салдыртып берген экен да. Ошол учурдагы бул азыркы бала бакча, маданият үйү, мектеп жаңы курулуп баштагандагы кези, мынакей кырман, гараж, э? Гараж. Котельный, жылдык. Бул котельный, Бүттө мекемелерге жылдык берчү, э? Анан тышкары мына кирпич заводдагы иштеп турган ошол учурда. Анан 150 гектарга жалаң гана сарай салдырткан. Ал сарайларга дагы атайын булактардан түтүктөр аркылуу таза суу менен камсыз кылган. Бул мал чарбачылык, малдын санына гана көңүл бурбастан сапатына дагы өзгөчө көңүл буруп келген экен. Бул атайын Ставрополь крайдан Мернос породасындагы кочкорлорду алдыртып, ушул породаны аябай жайылтып көбөйткөн экен. Себеп дегенде бул койлор эт багытында жана жүн багытында аябай жакшы результат берет деп. Ошол учурда мынакей ветврачтар дагы тынымсыз күндүр түндүр иштеп тургандыктан королордо өлүм житим аз болгон. Малда. Андан тышкары мынакей уй чарбасы ошол учурда Ала Тоо багытындагы уйларды алдыртып келип, атайын ошол сарайларга бактырган. Себеп дегенде ал уйлар сүттүү болгондуктан мына сыр чыгаруучу цехтер дагы иштеп турган. Бул азыркы картасы ошондо? Биздин айылыбыздын ген планы, муну атайын Ленинград шаарынан архитекторлорду чакыртып,
анан ушул ген планды түзүрткөн экен. Бул эми биздин жайлоодогу жашоо көрүнүш ошол учурдагы сүрөт болуп. Жалпысынан эми жылкы чарбачылыгы бар. Ошол учурда биздин айылга апийим айдалган экен. Апийимге иштеп, ошол учурда дагы биздин кыз келиндер үйдө бош отурбай, апийимге иштешип, айлык маяны алып турушкан. Бул жерде болсо биздин айылыбыздын көрүнүктүү инсандары, аксакалдары ошол учурдагы. Анан эмгек алган. ооба. Анан бул жерде болсо бизде согушка кеткен, согуштан курман болуп келген биздин аталарыбыз. Бул жерде согушканы бар. Согушка барып кайтпай калганы бар, кайра кайтып келгени бар. Согушка барган ардагерлер ооба. Айдаралиев атабыздын өзүнүн музей боюнча маалымат берсеңиз. Макул, бул жерге кирелик. Айдаралиев атабыздын өзүнүн жеке өзүнүн жашоосу боюнча маалымат бере турган болсом, мынакей бул жерден баштайын. Айдаралиев Рысбек өзү Кең Сай айылында 1922 жылы карапайым жумушчунун үй бүлөсүндө туулган. Өзүнүн атасы 3-4 жашында каза болуп калган экен, бирок апасы сүйүнбү, уулдарын аябай татыктуу тарбиялаган. Рысбек атабыз өзү негизи эмгекчил, жөндөмдүү, жогорку билимдүү жакшы адам болгон экен да. 7 жашында 1-чи мектепке барган экен. Анда деген Кең Сайдан Көпүрө базарга чейин жөө келип окуган экен. Мектепти дагы жалаң 4-5 деген баалар менен ийгиликтүү аяктаган. Кийин Ош шаарындагы мугалимдер педтехникумуна кирип, ал жерден дагы билимин өркүндөткөн. Бул жерде болсо 41-чи жылы согуш башталып, 42-чи жылы Рысбек атабыз дагы ошол учурдагы жаш жигиттердин катарын толуктап согушка барган. 45-чи жылы оор жаракат алып калып, кайра өзүнүн айылына кайтып келген. Бул жерде ошо айылыбыздын жаңы колхоз болуп түзүлүп жаткандагы мынакей ген план менен айыл аксакалдарын тааныштырып жаткан учур экен. Бул жерде үй бүлөсү дагы бар, анан өзү дагы чет өлкөгө көп чыгып турган. 1967 жылы колхоз эң алдыңкы колхоздордун катарына киргендиктен эмгек кызыл туу орденин менен сыйланган. Ошол учурда эмгек кызыл туу орденин алгандыгы үчүн чоң той өткөрүлгөн. Өзүбүздүн айылдан чыккан ырчылар бул тойду даңазалап ырдашкан. Андан тышкары ошо маданий очоктору жайгашкан жерге, мына мектеп, бала бакча, ушул айыл өкмөтү курулган жерге дагы бизге 2 айкел тургузулган. Анын бири ошо Лениндин айкели болсо, экинчиси ошол согушка барып курман болгон балдардын атайын ысымын эскерип туруу үчүн коюлган айкел, эстелик. Бул жерде ошо Каракол колхозу легендага айланды деп көптөгөн чет өлкөлөрдөн атайын келип, биздин айылдын турмушу менен кененирээк таанышып кетишчикен да. Бул жерде болсо өзүнүн бир туугандары, досу, туугандары, балдары менен түшкөн сүрөттөрү. Бул жерде алган сыйлыктары дагы жазылган. Аккан арыктан суу агат дейт. Негизи Айдаралиевдин өзүнүн 6 уулу, 3 кызы болгон. Алар дагы өзүнүн атасынын жолун жолдоп, бардыгы жогорку билимдүү, өз очогунун ээси, бардыгы жакшы кызматтарды ээлеп, азыркы күндө жакшы кызмат өтөп жатышат. Бул музейдин кийинки өсүп келе жаткан келечек мууну үчүн өзгөчө орду бар. Анткени кайсы гана кесиптин ээси болбосун, ошол Каракол колхозунда аткарылган барандуу иштер тууралуу маалымат алышып, айылдын жаралуу тарыхы жөнүндө жакшы билишет. Бул музейге ар күнү баш бакпаган киши жок. Анткени аталган мектепте тарых, зоология жана бул айыл баянаттуу музейлер жайгашкан. Рысбек Айдаралиев атындагы тарыхый аймак музейи
2015 жылдан бери эле түптөлүп келатат. Анан былтыр ушул Рысбек Айдаралиев атабыз 100 жылдык мааракеси болгондуктан анан толук иш бүтүп, анын ачылышы болду. Бул бир эле Рысбек Айдаралиев атындагы тарыхый аймак таануу музейи дагы экинчи аталышы бул Алтын бешик баяны болуп да аталат. Анткени ушул Каракол колхозундагы ушул баяндын баардыгы ушул Алтын бешиктин ичинде камтылган. Буга демөөрчүлөрү Рысбек Айдаралиев атабыздын өздөрүнүн уулдары, үй бүлөсү ушул демөөрчү болуп, ушул сиздер көрүп аткан баардык нерселерди өздөрү жабдып беришти. Биз бул атабыз менен абдан сыймыктанабыз. Биз ушул мектеп дагы ушул атабыздын атынан Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектеби болуп аталабыз. Быйыл Талас облусунун жана Талас районунун 80 жылдыгы белгиленет. 80 жыл аралыгында эл үчүн эмгеги бараандуу кылган иши айтылчу инсандардын бири Рысбек Айдаралиев. Учурда Көпүрө Азыр айылындагы орто мектеп ал инсандын ысымын сыймыктануу менен алып жүрөт.